Мамлекеттик ишмер Жогорку Кеңештин экс-депутаты Үсөн Сыдыков 28-июлда 78 жаш курагында оорудан каза болду. Коштошуу зыйнаты бүгүн Бишкектеги Атлас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында өттү. Маркумду акыркы сапарга узатууга министрлер кабинетинин башчысы Улукбек Марипов, Жогорку Кеңештин депутаттары, жакын туугандары, санаалаштары, саясий ишмерлер жана башкалар катышты. Финансы жана экономика министри Акылбек Жапаров өлкө башчысынын атынан көңүл айтуу катын окуп, Үсөн Сыдыковдун ишмердүүлүгүн, кылган эмгектерин эскерип жакындарына көңүл айтты. Үсөн Сыдыков 1943-жылы Ноокен районунун Кыла айылында туулган. 1965-жылы Фрунзе шаарында Скрябин атындагы Кыргыз айыл-чарба институтун бүтүргөн. Эмгек жолун 1965-жылы Ноокен районундагы Арал совхозунда агроном болуп баштаган. 1978-83-жылдары Кыргызстан коммунисттик партиясынын Базаркоргон райондук комитетинин биринчи катчысы болуп иштеген. 83-85-жылдары партиянын Кара Суу райондук комитетинин биринчи катчысы. 1988-жылдан 90-жылга чейин Кыргыз ССР мамлекеттик агро-өнөр-жай комитетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын министрлер советинин төрагасынын биринчи орун басары. 1990-жылы партиянын Ош обкомунун биринчи катчысы болгон. Мындан тышкары көптөгөн мамлекеттик кызматтарда эмгектенген. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Үсөн Сыдыковдун сөөгү бүгүн Бишкектеги Ал Арча көрүстөнүнө коюлду.